Бүгін Баткен облысының түзілгөндігінің 25 жылдығына қарата самалықтардың алғашқы күні башталды. Азыр Баткен облыстық музыкалық драма театрында ел аралық инвестициялық форум башталу алдында тұрады. Мұнда бір қатар жетекшілер, ел аралық инвесторлар жана бір қатар банктардың өкілдері қатышат. Алдыда сіздерге форумдың жүрішінен кенен айтып беребиз. Министрлер кабинетине караштуу инвестициялык кеңештин көчмө жыйыны бул жолу Баткен облусунун 25 жылдыгын утурлай Баткен шаарында өттү. Форумга министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев баштаган мамлекеттик органдардын ПРООНдун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Александра Соловьева баштаган эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жана инвесторлор келишти. Бүгүнкү күндө ошо жеңилдетилген кредиттерден 23-24 жылга карата 1,5 миллиардка жакын жеңилдетилген кредит бердик Баткен элине. Аны айта кетсек, бул айыл чарбасын каржылоо, агроөнөр жайын каржылоо кредити, Баткен областынын жеңилдетилген кредит берүү программасы боюнча жана ошондой эле кичине ишкерлерди колдоо программасы боюнча ушундай жеңилдетилген кредиттерди берип келебиз бүгүнкү күндө. Мамлекеттик банк катары жеңилдетилген кредиттерди сунуштап атабыз. Бүгүнкү күндө жаңы ошо жашыл кредит өзү иштеп чыктык. Ошол жашыл кредитибизди сунуштап атабыз. Бул да жеңилдетилген пайыз менен 10% менен суммасы 20 миллионго чейин ала алышат. Ошо Баткен элине жанагындай тамчылатып сугаруу, ошо сууну үнөмдөө технологиялары абдан керек. Биз ошол продуктубузду сунуштап Баткен элине келдик бүгүн. Значимых результатов в развитии экономики Кыргызской Республики. На текущий момент фонд является одним из крупнейших инвесторов в экономику Кыргызстана. За 10 лет мы вложили порядка 750 миллионов долларов США. Форум Баткен облусун өнүктүрүүгө багытталып, бир аянтчага чогулган эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, чет өлкөлүк инвесторлордун катышуусунда болгону аймактын инвестициялык жана туристтик потенциалын көрсөтүүгө зор аянтча болду. Анткени катышуучулардын кызыгуусун арттырган ишкерлердин көргөзмөсү жаңы долбоорлор аркылуу кызматташууга жол ача алат. Biz Türk-Kırgız ortaklığı iki firmamız var Batken bölgesinde. Birincisi KNF English Türk halka açık anonim şirketi. Bu şirkette özellikle Kuzey Sol ve çok Баткенде Түрк-Кыргыз кызматташтык эки ишканабыз бар. Биринчиси К-нефть ишканасы. Бул ишканада өзгөчө түндүк түштүк. Чоңгара калчада 232 даана мунай кендерин жаңылоо иштерин жүргүзүп жатабыз. Бул жерде 2023 жыл 23 мартта Кыргыз мамлекетине таандык Кыргызтранс нефти газ менен 2042 жылга чейин кызматташтык боюнча келишимге кол койдук. Бул келишимде 55 миллион чарчы метрлик жерде мунай кендерин жакшыртуу жана жаңы мунай кендерин изилдөө иштери менен алектенебиз. Бул иште 7 скважина ушул тапта иштеп жатат. Жалпысынан ай сайын 10 кудукта активдүү кылабыз. 2024 жылдын соңуна чейин 25 муңай скважиналарын иштөөсүн максат кылып жатабыз. 2025 жылында болсо кошумча 187 мунай талаларын жакшыртуу жана мындан сырткары 40ка жакын скважинаны ачуу. Бул долбоор аркылуу Кыргызстандын экономикасына жакынкы 20 жылда 2 миллиард доллар өлчөмүндө салым кошууну пландап жатабыз. Bunun dışında 40'a yakın yeni kuyu açılışı yaptık. Баткенская область – это стратегически важный регион нашей страны. Она имеет большое значение не только в плане экономического развития. Катышуучулар бул иш-чараны узак мөөнөттүү жана туруктуу өнөктөштүктү бекемдөөгө дагы бир кадам катары баалашты. Анткени форумда өнүктүрүүнүн өнөктөштөрү менен кол коюлган документтерди алмашуу аз эми орун алды. Эң биринчи максатыбыз бул ушундай инициалдык кеңеш бар экен деп элге таанытуу. Жана бул жерге келген инвесторлорго да мамлекет тарабынан инвесторлорду коргоо, инвесторлорго керектүү тейлөөнү, маалыматты берүү, көрсөтүү. Экинчиден бул жерде биз Баткен областка тиешелүү керектүү маселелерди көтөрүп, ошол чечкенге максат койгонбуз. Биринчиден бул жаңы келген инвесторлорго жер маселе боюнча, экинчиден ошо азыр күн энергиясына байланыштуу курулган жаңы курулуп жаткан станцияларга
керектүү уруксат кагаздарды же керектүү ошо мамлекет тарабынан жардам көрсөтүү керек, ошол маселени көтөрүп атабыз. Анан үчүнчүдөн болсо бул баягы чакан орто ишкерлерге да бүгүнкү күндө болгон мүмкүнчүлүктөрдү ошол жөнүндө маалымат беребиз. Акыркы жылдары Баткен облусунда өзгөчө статусты берилди, өзгөчө да көңүл буруп атат. Бул эң жакшы нерсе деп ойлойм. Иш чаранын катышуучуларына Баткен облусуна тартылган инвестициялардын жыйынтыгы тууралуу маалымат берилди. Ошондой эле Баткен инвесторлордун көзү менен деген темада Орусия, Кытай, Туркия мамлекетинен келген инвесторлор сөзгө чыгып кызматташуу багыттары жана мүмкүнчүлүктөрү боюнча маалымат беришти. Бүгүн ал инвестициялык кеңештин алкаганда биз 4 маселе карап чыктык. Ошо инвестицияларды кантип тартып келсе болот. Ошол убакта бизде Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фондусу, Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондусу, анан жанакы региондорду өнүктүрүү боюнча социалдык фонд дагы өзүнүн презентацияларын айтып кетти да. Абдан жакшы презентациялар болду. Бир гана чоң долбоорлор эмес, кичинекей долбоорлорду дагы кантип мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, баасы 200 миңден 2 миллионго чейин долбоорлор бар экен да. Жүндү кандай иштетүү боюнча, жумуртканы кандай өндүрүү боюнча, сүттү кандай таза саап алып, жана аппараттарын да көрсөттү да. Чындыгында Баткен жергесинде, бир эле Баткен жергесинде эмес, бүт Кыргызстан боюнча кичинекей бир үй бүлө ача турган бизнес экен да. Ар бир үй бүлө өсүп, өнүгүп, өзүнүн долбоорлорун ишке ашырса, ошонун алкагында Кыргызстан биздин элибиз, жерибиз да өнөт, өсөт деп ойлойбуз да. Андан сырткары эми чоң фонддор да айтып кетишти. Ошо Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондусу, Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фондусу, булар болсо эми чоң долбоорлорго баягы өзүнүн салымын кошот. Анан өзүңүздөр күбө болдуңуздар, мынакей 2 келишимге да кол коюлду. 2 миллиарддан ашык. Бул негизинен энергетика тармагында ошол күн электр энергиясын, шамал электр энергиясына Росатомда келип айтып кетти да. Бул жерге биз ошолорду курууга даярбыз деп. Мына Кытай эл республикасынан да инвесторлор келип, ушу күн электр энергиясы боюнча чоң долбоорго кол койду десек болот. Бул дагы биз Баткен жергесине экономикасынын өнүгүүсүнө мындай чоң өбөлгө түзөт да. Мен өзүм карап чыктым, чындыгында айыл чарба продукциялары абдан жакшы өнүгүп атыптыр. Ошол эле шире, кургатылган помидорлор да бар экен. Мен чындыгында мына биринчи жолу көрүп атам, ошо кургатылган помидор, каактарды кандай даярдаш керек, ошолор боюнча ширелер ар кандай, максым, баягы суусундуктар бар экен. Андан сырткары мына газ, нефть чыгарып турган түрк инвесторлору келип бул жерде куруп атыптыр. Мен ойлойм, бул дагы баягы биздин энергетикалык коопсуздугу жабууга абдан чоң өбөлгө түзөт да. Андан сырткары дагы эмнелерди көрдүм. Ал жерде жеңил өнөр жай да жакшы бул жерде өнүгө баштаптыр. Жеңил өнөр жайында продукциялары Америкага чейин барат экен. Мен ошо таң калдым. Азаматтар ошол эле айыл чарба продукцияларда кээ бирөөлөрү мен сурап көрсөм, ошо Америкага чейин экспорттойбуз дейт. Уязвимый. Раз он уязвимый, то нужно ему уделять больше внимания. Нужно поддерживать развитие этого района. Если Облустун 25 жылдыгына арналган иш-чаралардын алгачкы күнүндө орун алган саамалыктар инвесторлордун катышуусунда донордук көчмө конференциялар менен уланды. Айта кетсек, чакан конференцияда бир катар жергиликтүү ишкерлер аймактагы көрүнүктүү жана натыйжалуу долбоорлор тууралуу маалыматтарды айтып өтүштү. Негизинен иш-чарада айыл чарба, өнөр жай, чакан жана орто бизнес, туризмди өнүктүрүү маселелери, облусту өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыты катары каралды. Саамалык Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы Кыргыз экспорт борбору менен өнөктөштүктө өттү. Айсулуу Абдилаким кызы, Абдиламит Абдуманапулу, жаңылыктар.